Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен кызылча, жумуртка жана сырдан аябагандай даамдуу салат жасайбыз. Алгач жумуртка менен кызылчаны сууга бышырып алабыз. Эми жумурткадан бир кесим алып, аны мына ушундай таякчаларга бөлүп кесип алабыз. Бул болсо биздин салатты кооздогонго керектелет. Эми башка идишке сырды майда көздүү сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Жумурткаларды да мына ушинтип сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Ал эми кызылчаны чоңураак тиштүү сүргүчтөн өткөрөбүз. Баарын өткөрүп алган соң бир тишче сарымсакты майдалап туурап кошобуз. Эми татымына жараша туз кошуп, 4 аш кашык майонез кошуп аралаштырып алабыз. Салат даяр болду. Эми аны мына ушундай шакекченин ичине салып, жакшылап тегиздеп формага келтирип алабыз. Эми шакекчени чечип алып салабыз да. Видеонун башында кесип алып койгон жумуртка менен мына ушинтип гүл түрүндө салаттын бетин кооздоп алабыз. Ошондой эле бизге петрушканын жалбырактары керектелет. Ал эми майдаланган жаңгакты салаттын бетине кооздук үчүн себелеп коебуз. Мына ушуну менен биздин салатыбыз даяр болду достор. Сиздер да сөзсүз жасап көрүңүздөр. Сиздерге да жагат деген ойдомун. Эгерде видео пайдалуу болгон болсо, каналыма катталып, лайк басып, жакындарыңыз менен да бөлүшүп коюңуз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө достор.